Сапарбек Орозматов көп жылдардан бери курулуш тармагында эмгектенет. 3 баланын атасы Сапарбек бүгүн үй бүлөсүндө тамак аш сатып алуу үчүн базарга келген. Ал Казакстандан келчү ун май азыктарынын мурункуга салыштырмалуу бүгүн кымбаттап кеткенин айтып кейиди. Бир мешок 15 күнгө жетет. 15 күнгө бала чакам ичкен. Эми азыр мешогун алайын десем, мынакей өткөндө 1000 канча калдым эле, 1050 калгам. Азыр 1300 атат. А килограммда алганда алар орду болбойт эми көп. Эми килограммда алганда. Кайсы сортторго басым коет? Казакстандан келип атканбы, бизде үстүрүлө келет? Мен Казакстанга басым коем. Казактан уну жакшы. Казакстандыкы жакшыдан, биздики акындыкы кичине неме болуп калат экен. Эми аялым билет да. 15 жылдан бери Ош базарында тамак аш азыктарын сатып, үй бүлөсүн баккан Назарбек Ибраимов Казакстандан келген ундун кымбатташын кыргыз-казак чек-ара көйгөйүнө байланыштырат. Ал кошуна мамлекеттен кирген көп сандаган азык-түлүктөр бүгүнкү күндө буга чейинкиге караганда азайганын айтты. Ошол эле убакта Кыргызстандан өндүрүлгөн ундун баасы кымбаттабаганын белгиледи. Майлар бир аз көтөрүлдү. Казакстан аркылуу өтөт да бар деле. Башка 300 сомго келген майлар 320 сом менен келди. Эми көбүнчө мына кафедегилер нан жапкандар Казакстандан алышат. Анан үйгө алгандар өзүбүздүкүн деле жакшы алат. Эми ал айырмасы эми ошо Казакстан качествосы жакшы да. Сапаты жакшы. Өтүмдүүлүккө бирдей эле кетет. Next TV телеканалынын чыгармачылык тобу базарда сатылган азык-түлүктүн кымбатташынын элге тийгизген таасирин сурамжылады. Чындап айтканда мореке бу бардан кийин кымбаттады. Жакшы эле кымбаттады. Унду 900 сомдон алып атканбыз мешөктүк Казакстандыкын. Азыр болсо деген 1200-1300 сомдон болуп атат. Жүгөрүн уну келсе эле Казакстан алдагы жок экен азыр. Жүгөрүн экисин алдык ичине. Орточо эле элге жараша. Алар кымбат. Азыр алмалар деген 30-35 болуш керек, а берде болсо 50ден болот да балам. Экономика маселелери боюнча тажрыйбалуу эксперт Жумака Даракенеевдин айтымында, дүйнөдө бир да мамлекет азык-түлүк жактан өзүн-өзү камсыз кыла албагандыктан бири-бирине көз каранды. Ал арада Казакстандан ун жана май азыктары импорт болуп бизге келип жатканы менен, Кыргызстан тараптан эт, сүт, картошка жана башка айыл чарба өсүмдүктөрү экспорттолуп турат. Бирок бүгүнкү күндөгү айрым азык-түлүктөрдүн кымбаттап кетиши убактылуу эле көрүнүштө, дейт Жумака Даракенеев. Биз болсо быйыл абдан жакшы болду. Жыл айыл чарба жактан өзүбүз унубуз менен өзүбүз камсыздоого мүмкүнчүлүгүбүз бар. Негизи сапаты кичине начараак. Ошонусу болбосо биз өзүбүз камсыз кыла алабыз да. А буга чейин биз Казакстандан алып, өзүбүздүкүн ошо Тажикстанга, Афганистанга, Өзбекстанга сатчубуз да. Ал жакка сатпайбыз, өзүбүз пайдаланабыз да. Мен ойлойм, булар деле Казакстан сатыш керек бир жакка өзүнүн жанагы азык-түлүгүн. Эми азыр кичине момундай саясат болуп кетип атат. Буюрса мунун баардыгы эле түшүнүп атат. Ошо бир айдын ичинде чечилчү маселеде бул чечилет. 2 айдан кийин Кыргызстанда азык-түлүк кризиси болот деген божомолдорду айрым массалык маалымат каражаттары жазышууда. Бирок экономисттин айтуусунда, Кыргызстан агрардык мамлекет болгондуктан азык-түлүк жактан өзүн-өзү толук кандуу камсыздай алат. Учурдагы чек-ара көйгөйү ушундай эле көрүнүштө улана берсе, анда башка жакынкы өлкөлөр менен кызматташуу сунуштары түшөрү анык, дейт. Бирок эч кандай кризис болбойт. Анан бизди Кытай мамлекет деген бар, Өзбекстан мамлекет, Тажикстан мамлекет, булар агрардык мамлекеттер да. Алар күтүп турат. Казакстандын жанагындай эмелери кирбесе, ошону бар биз элеп алалы, нишасын деп кытайлыктар бүгүн деле азыр даяр да. Но бирок бизге мисалы мүмкүн алардыкына караганда Казакстандын жанагындай уну будай ыңгайлуураак, сапаты боюнча өтө жогору. Эксперттердин баамында Казакстан чек-арада көзөмөлдү күчөткөнү менен нормаларды бузган жок. Болгону эрежени так аткарууга өттү. Демек, мындай учурда чек-ара маселеси жөнгө салынышы күмөндүү. Мындан улам соода тармагында кызматташуулар жеңилирээк жүрүшү үчүн Кыргызстан ЭАИПтен башка өлкөлөрдү издеши керек. Анда негизги багыт катары Кытай менен Өзбекстан айтылууда. Бирок эксперттердин айтымында бул идея реалдуулуктан алыс. Ал үчүн көп иш жасап, узак убакыт талап кылынат. Биз өндүрүлгөн продукцияларды экспорттоонун башка жолдорун карасак болот. Эмне себептен Кытай, Жапония, Сауд Аравия, Катар сыяктуу өлкөлөр менен иш алып барбайбыз? Бүгүнкү күндө аба каттама аркылуу эт продукцияларыбызды Катарга экспорт кылсак болот. Бул бизге да, аларга да ыңгайлуу. Бирок эмнегедир өкмөтүбүз Россия менен Казакстанга эле байланып калган. Мисалы, Орусия ондогон мамлекеттер менен келишим түзүп иш алып барып жатышат.
Эксперттердин баамында ЯЭПтин алкагында өлкөлөр бири-бирине басым жасай алышпайт. Эгер бир мамлекет милдеттенмени аткарбаса, анда жабыркаган өнөктөшү кошунасынын аракетине жараша жооп кайтарса болот. Андыктан чек арадагы маселени чечип бир жолун табуу керек дешет. Болбосо өлкөдө социалдык чыңалуу болушу толук мүмкүн. Анын үстүнө учурда 3-чү мамлекеттерден Кыргызстанга Казакстан аркылуу ташылган тез бузулуучу азык-түлүктөр кошуна мамлекеттин аймагында көпкө кармалып турганын экономика министри да тастыктаган. Жодар Бузумов, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.